Мен турган жер Ош шаары, Зайнабединовада турам. Мына байкаңыздарчы, ушул Сапат Глобал курган 12 этаж домдун 11 этажында сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Кирпичный дом, техпаспорттары берилген. Азыр базар көчүрүлдү го, бузулупчу. Ошол жактан келсеңиздер болот, машинаңыздар менен келген болсоңуздарчы. Анан бул жакта Зайнабединовада Неман деген аптека бар. Ошол жактан кирип келсеңиздер болот. Эми бул домду баары эле билсе керек. Достор, бул домдун алды байкаңыздар. Мына кеңири экен. Бул жакта ошо балдар ойноочу аянтчасы бар, көрүп атасыздар. Нол, очок, самор бардыгы ушул жакта жасалган. Той топургачы. Ушундай кенен экен. Достор, сатыла турган квартирага дагы сүйлөп атып келип калдым. Сиздер 11 этажга чыгасыздар. 2 лифтең иштейт. Ушул квартира эшикти ачып, бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. Бир бөлмөлүү, квадратурасы 44, техпаспорты бар, коммуникация бардыгы центральный, өтө сонун ысыйт отопление, себеп дегенде центральный. Кирпич менен тургузулган домдордун бири. Азыр негизги кирүүчү эшик болду, киргенде мындай сонун шкаф жасалган, да потолка, бул калат. Могул жак зал, түз жүрсөңүздөр кухня и санузелдери дагы отдельно экен, сонун экен. Жүрүңүздөр, конок бөлмөдөн баштайлы. Буюм тайымдардын баары калат. Бир эле стиралка кетет экен, калганы калат досторум. Күн көйбөйт. Азыр мен 6:30 болуп калды келишим. Күн уже батып аткан кези. Солнечная сторона, орусча айтканда. Ипотека жолу менен дагы болот. Если одобрение алган болсоңуздар, биринчи банк менен барып сүйлөшүңүздөр. Банк эгерде макулдугун берсе, болот депчи. Анда түз бизге чалып, эсине чалып, келип ипотека менен алсаңыздар болот досторум. Так, жакшы. Бул жактан чыгабыз. Мына пластик дейм да, жашынакай аппак эшиктери бар экен. И бул жака кирсек, шамалды караңыздар. Шамал достор. Паровой батарейкалар, сеткалар, Алайская дом, нар жагы жаңы мост да. Сулайман тоо көрүнүп турат экен. Сонунда. Сонунда досторум, сонунда. Сонун болгондо кандай болот? Да потолка гарнитурлар аппак жасалган, жеңебиз таза экен, таза кылып коюптур. Холодильник жаңы, газ бар, плита деле жаңы алынган, вытяжка иштейт. Келесиздер жашайсыздар. Анан 11 этаж суунун напору кандай дегендерге мына жөн эле мындай келип туруп эле ачып атам. Көрүңүздөрбү, суунун напору жакшы. Эми жаңы дом достор. Жаңы дом. Жаңы домго жетпейт. Таза, кеңири, сонун болот да кыскасыча. Эми жүрүңүздөр, кухнядан чыгып атабыз. Санузелдери отдельно экен. Унитаз, стиралка, мына жакта Аристон, полдуал кафель, жаркырайт. И бул жак мына киргенде раковина и мындай душевая кабина деп койсом да болот. Ипотека жолу менен болот. Номерди жазып коем, чаласыздар, келип көрөсүздөр. Телефондо бүтө турган иш эмес. Квадратурасы 44, баасы болсо $60,000 бааланды. Анан кичине кеми бар. Кызыл ашыктан ылдый сурамай жок туугандар. Бир аз кеми бар. Ошого стоящий квартира экен. Өзү ремонт кылган, өзү жашаган квартиралардын бири. Эми бир комната эси чоңойтуп атат экен, 2 комната, 3 комната кылыпчы. Ошол эле себептен сатып атам деп ачыгын эле айтты. Буюм тайымдар калат туугандар. Бир эле стиралка кетет. Эми келип сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Бир комнаталар өзү азыр тез сатылып атат. Тим более бул Зайнабединова шаардын центри, ортосу. Мектеп, бала бакча, маршруттук каттам ошончо. Дарыянын бою, Чымын-Чиркейден алыс. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылып, ушундай сонун квартираны колдон чарбаңыздар демекчимин.